Операция болуп келген экен. Төрөлгөнүнө 1 жаш 4 ай болгон Султанга гидроцефалия диагнозу коюлганына 1 айдын жүзү болду. Ага Бишкектен операция жасалып, учурда Таластагы ооруканалардын биринде дарыгердин көзөмөлүндө. Азыркы учурда гидроцефалия менен кайрылгандар абдан көп. Буну жаңы төрөлгөн баланын 1 жашка чейин ошо эмгеги бүт электе УЗИ аркылуу диагноз койсок болот. Нормада жаңы төрөлгөн баланын родничогу формасы ромбовидный, анан кийин 2,5–3,5 сантиметр болот. Гидроцефалия болгондо булардыкы 5,5–6 сантиметрге чейин болот. Дарыгерлердин растоосунда аталган оору көп учурда туаса болот. Туаса гидроцефалия болсо, бул инфекция болушу мүмкүн. Хламидий, трихомонада жана вирусный инфекция болушу мүмкүн. А если кийин вторичный деп коет, ал болсо посттравматический болот, опухоль болот, нейроинфекция деп коет, менингиттен кийин менингит переносит этсе, жана башка вирусный инфекцияны переносит этсе, ошодон вторичный гидроцефалия болуп калышы мүмкүн. Эрте кайрылып, өз учурунда лечение алса, лечитеткенге болот. Тубаса, спина мозговая грыжа. Төрөлгөндө эле. Төрөлгөндө тубаса бул. Анан грыжаны алдыргандан кийин башына суу толуп кеткен гидроцефалия болуп. 5,5 жаштагы Султандын 6 айында гидроцефалияга чалдыкканы аныкталган. Ошол күндөн бери 3 ай сайын ооруканага жатып турат. Башына шунту коет. Шунту коюп, ушул шунт келип, могу ичине брюшная полоска кошулат. Брюшная полость. Ошо башынын көлөмү чоңойбош үчүн ошо суу ичине коюлуп турат. Азыр жакшы. Атың ким эле? Атың айтып койчу. Айтып койчу. Бексултан, сөзүн баарына жооп берет, компьютер менен ойнойт, сотка менен сүйлөшөт. Ошондой бүткүл эмесин. Ошо басалбайт бүтүн формасы. Ошо эмне конечностьтерге. Бул дагы ошо гидроцефалиянын сепетинен. Буну башына жабылып турат, топу кие албайт, башка эчтеке кие албайт. Ал эми 3,5 жаштагы Рахманберди бул оору менен 3 жылдан бери алпурушуп келатат. 3 айында бул дартка кабылганы менен дарылоо мөөнөтү үй бүлөлүк шартка байланыштуу кечиктирилип калган. Биздин Таластагы врачтар ошо Бишкекке жиберген, биздин Кыргызстан келбейт. Бишкектегилер билет. Ушул жаллагы балдар эмес, эне жана балдар эмесине алып барганбыз, ошо башын тазалап, сары суусун алып эметип бергенден болбойт деп чыгарып. Ошо Түркиядан бөлөк жактан эмелерге уруксат бербей атат. Не себептен? Алыс жолго жетпейт, анан болбойт дешип. Жуунчуш дагы көтөрүп нары эметиш дагы бизге эме болуп калды, кыйын болду. Көтөрсөң баш ооруйт, ыйлайт. Башын чоңойгондон чоңойт. Баш эметип атат. Адистер белгилегендей, учурда турмуш жолуна аттанган кыздардын курагы жыл сайын жашарып жатат. Өз кезегинде дарыгерлер эне болууга атайын даярдануу менен медициналык кеңештерге көңүл буруу зарыл экенин эскертет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.